Саламатсызбы, Адахан мырза. Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Сизге атайын биздин даярдаган 25 сурообузду узаталы, даяр болгон болсоңуз. Саламатчылык. Кеттик. Адахан Мадумаров эмнеге капа? Капа боло турган маселелер көп. Мадумаровдун жакшы көргөн сөзү? Аманчылык болсо баардыгы өтөт. Сиз жооп бергиңиз келген, бирок сизге эч берилбеген суроо. Мындай суроолор көп. Бир айда тапкан айлык менен. Мен азыр иштеп эмес жүрдүм. Кыргызстан сиз үчүн бир сөз менен. Алтын бешик. Сизге таарынып жүргөн адамдын атын атаңыз. Алар көп болсо керек Кыргызстан жарымда. Легендарлуу адам менен жолугуу мүмкүнчүлүгү болсо, ким менен жолугат элеңиз? Мен түшүмдө болсо да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жолуккум келет. Машалла. Эсиңизде калган окуя? Алар көп. Эгер сизге жашооңуздун бир жерин оңдоп ал деген мүмкүнчүлүк болсо, кайсы жерин? Оңдой турган жерлер да көп. Сиз кыялданып, бирок жете албай жүргөн кыялыңыз. Кандай максаттар да көп. Мен Кандай? Куранды жаттап алсам деп аракет кылат элем, ушул колдон келбей атат. Кандай сапаттагы адамды баалайсыз? Адамгерчиликтүү, ыймандуу. Сизди эң көп ойлондурган маселе? Кыргызстандын келечеги. Адамзат тарыхын өзгөртө алган адамды ким деп билесиз? Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Президент болсоңуз эң алгач эмнеден баштаган? Имандан. Саясаттагы күчтүүлүгүңүздүн негизги куралы эмне? Тазалык. Сизди тажаткан суроо? Эмне кылып койдуңуз? Саясат же үй бүлө тандаңыз? Ал экөө тандалбайт. Саясат үй бүлөнүн өзүнүн ичинде дагы саясат болот. Өмүрүңүздө эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз? Тапканга караганда жоготкон нерсе көп болот. Ийгиликтин сыры эмнеде деп ойлойсуз? Эмгекте. Сиз сунуштаган китеп? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Мухаммад деген жаңы чыккан өмүр бою. Юбайыңыздын сизге жаккан сапаты? Көп. Мен сени сүйөм деген сөз улаңыз. Мен сени сүйөм, себеп мен жараткандыгына чын жүрөгүмдөн катуу сүйөм деп айта алам. Себеп ошо макулуктардын арасында пенде кылып, пенденин арасында мусулман кылып жаратып койгон үчүн чексиз сүйөм. Эмнеге өкүнөсүз? Көп нерсе. Адахан деген исимдин мааниси? Бул арабчадан которулат, көпчүлүгү эле кыргыздардын аттарынын баары арабчадан. Ада деген тазалык, хан деген падыша, тазалыктын падышасы. Саясатчы болуу үчүн эң негизги сапат? Чыдамкайлык. Ушуну менен 25 сурообуз соңуна чыкты, Адахан мырза. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, ушундай убактыңызды бизге бөлүп келип бергениңиз үчүн. Сиздерге да үйрөтөм. Биздин суроолорубуз жакты деп ойлойбуз. Кененирээк жооп бере тургандай суроо.